Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүн эми сиздерге Көкөтөйдүн ашын улап айтып бермекчимин. Кече Коңурбай Кыргыздан мааникерди доолай калам деп, Кыргыздан мааникерди сурай коем деп ас жерден өлүм таап ала жаздады. Эми өлүп каларда, эми болбой калды дегенде астында атактуу Алгара деген мүгүлүк минип жүрөт эмеспи Коңурбай. Мына ошол Алгаранын бир тууганы Кылгара деген бар экен. Ошону жетелеп чыгышып Манаска тартуу кылышып атып анан кийин бас болуп тынчышты. Ошентип анан эртеси күнү күлүктөрдү чуатууга керней сурунай тартылып, доолбастар кагылып, күлүк чуатууга элди чакыра баштады дейт. Баягы байгенин атагын уккандан кийин, байгенин көлөмүн уккандан кийин үйүндө күлүгү бардын баарысы мен да чабам деп жетелеп келип алган экен. 2000ден ашык ат топтолду дейт. Аны көргөн Манас Алмамбетти чакырып, мынау бир жайчылыгыңды кылсаң боло Алмаке. Карачы, монча кишинин баардыгы атын жетелеп келип алыптыр. Эми булар келген коноктордун тетиги күлүктөрдүн астында жөн эле аларга жолтоо болот, болбосо каскак болот. Ошондуктан сен жайчылыгыңды кылсаң, анан тандалган күлүктөр чуркасын дейт. Алмамбет жайчылыгын кылып, бир ташка баягы Алмамбетти билесиздер, Кытайда барса келбес чоң окууну 6 жыл окуп келген Алмамбет. Далай айланы, далай нерсенин сырын билген Алмамбет бир ташка дуа окуп сууга салганда күндүн бети көрүнбөй булут каптап, анан башталды дейт алай дүлөй. Эми ошону Манастан окуп берейин. Ачып көздү жумганча, аны муну кылганча, атын жаап тынганча, жаканын баары жамгырлап, аттын баарын жаап тынганча, элдер аттарын жаап үлгүргөнчө дейт. Жаканын баары жамгырлап, мөндүр түштү дабырлап, бөксөнүн баары мөндүрүлүп, туурадан туман дүркүрөп, кызыл мунары күркүрөп, астыңкы келген аяска ат менен адам зиркиреп, арыктын баары жыгындап, аңгоктулар тыгындап, асмандан 8 ай мөндүр шыбыргак, борошосу бургулап, караганда өлчөөсүз, каршы терши ургулап, астында түшүп жамгыры, адам аттын баарысы суусу басып жамгылды, артынан түшүп мөндүрү, арык торук малдарды аяс менен өлтүрдү. Муну ушинтип заматта алай дүлөй башталып, момунтип аттын баары чыйрыгып, баягы накта күлүктөр, накта баягындай суутулган аттардын баарысы тимеле аларга тескерисинче бул мөндүр, бул суук жакты дейт. Ал эми анча-мынча чоурлардын баарысы кээ бирлери үшүп чыйрыгып калды, айрымдары болсо өлүп калды таптакыр дейт. Муну ошентип анан эртеси күнү кайрадан аттын баарын жыйнаганда 1000ге жакын ат чыкты дейт да. Эми байгенин көлөмүн, байгенин борумун билип алыңыздар. Биринчи орунду алган атка 80 000 жылкы, 1000 атан төө, 100 000 кой, 90 000 уй, 90 үй, ар бир үйгө, жана кыргыз боз үйүн айтып атат да, ар бир үйгө кызматчы кылып, бир эркек, бир аял күң берип атат да. Анан экинчи орунду алган күлүккө 500 атан төө, 40 000 жылкы, 4 000 уй, 50 000 кой. Анан жанагындай эле боз үй жана күңдөрдү берип атат. Үчүнчү орунду алган күлүккө 250 төө, 20 000 кой, 10 000 жылкы. Анан эми мунун баарысын айтып олтурсак, 61 атка байге сайылган дейт Манаста. Эң акыркы күлүк 90 баягы кой алат экен, 9 карамал, 2 күң алат экен да. Бири кул, бири күң. Анан ошентип 61 атка байге сайылды дейт. Эми карап туруңуздар, бул байгеге, бул ат чабышка кимдердин аттары чабылып жатат? Аны дагы сиздерге бир аз айта кетейин. Баягы аялдан чыккан хан Ороңгу деген бар эле. Ошонун кула бээси кетти дейт. Анын артынан Манастын ак куласы чыкты дейт. Анын артынан Жолойдун ач бууданы чыкты. Анын артынан Коңурбайдын Алгарасы чыкты. Анын артынан Боз Кертик дегендин Байтору деген аты чыкты. Анын артынан Эр Төштүктүн Чал куйругу чыкты. Андан кийин Мурадыл дегендин Кыл жейрени чыкты. Андан соң Муз бурчактын Тел күрөңү чыкты. Мындан кийин Эр Кошойдун Чоң сары ат деген күлүгү бар экен, мына ошону чыгарды. Андан кийин Үрбүнүн Кош караты чыкты дейт, баягы Үрбү 2 күлүктү салды дейт да. Андан соң Көкчөнүн Көк аласы чыкты. Баш аягы 1000дей ушул ат болду дейт. Баягы аттарды кайсы жерден кое беребиз эми, кандай кылып чабабыз деп элдин баары баягы ашты башкарган Кошой абаңдын оозун тиктеп калышты дейт. Эми Кошой менен Манас кеңешип кайсы жерден
аттарды кое беребиз, канча күндүк жолдон кое беребиз. Мына ошонун баарысын элге айтыш керек эле. Аны күтүп олтурбай, баягы эки кемин жердеген, эки карат байлаган кыпчактардын эр үрбүсү, Манастын чоросу минтип сүйлөп салбадыбы? Бул ашты башкарып аткан өзүнүн негизи Кошой. Анын жанында Манас турат. Аларга сөз бербейли үрбү баштады дейт. Атты деген 2 күн алыс айдап тургандан кое берсек, 1 күндө келип калышат. Кимдин күлүгү келсе ошол алат да, деп баштап иди дейт да. Анда үрбүнү Манас бомда жекиретиктеп, аштын башчысы кылып, сени шайладык беле, деп анан кийин камчысын алып туруп, шилден алып чапты дейт да. Ушундай жаагынан кан агып кетти дейт. Аны көргөн Кошой абаң Манас кичине ашык жарак кылып койгонун көрүп, Манаска үтүрөңдөп катуу тийди дейт. Үтүрөңдө бер Кошой, Манаска кирип барганы. Кулунум эр Манас, немин өзүң сен Манас, жакшыны жакшы билбейсиң, жаманды көскөң илбейсиң, бу чапканың ким дейсиң? Айтып жатат, сен мындай бир жакшы менен жаманды айырмаласаң болбойбу, Манас? Но чапканыңды сен кимди ойлоп атасың? Бул дагы үрбү, бу да бир элдин кызырлуу мырзасы. Не чабасың муну? Деп жатат да. Үрбүнү башка саларсың, колуң көнүп каларсың, кокустан чекең иш кылсам, Кошойду башка чабарсың. Манас деп жатат. Бүгүн сен үрбүнү башка чаап атасың. Анан ушинтип чаап жүрүп колуң көнүп калар. Кийин анан мынау абакең Кошой мен дагы бир чекиш кылсам, мен да башка чабасыңбы? Деп Манаска зиркилдеп кое берди дейт. Кошойду башка саларсың, колдогонуң болсо да, андан кийин канкорум, кордукту көрүп каларсың. Кошой минсе каарына, кокус өлүм аларсың. Коюп жүргөн акыры бу пейлиңди Манасым. Манас дегенде барбай калат экенсиң, чал үйлөнгөн чанаштай дардай калат экенсиң. Абакең Кошой бакылдап, ак сакалы жаркылдап, ачууланып барганы, мынтип айтып салганы. Мынтип Манасты Кошой жекиргенде, бая артында турган үрбү, минсем Кошой мага болушат турбайбы деп, эркеп кетип анан Манасты ашатып сөгүп берди дейт да. Сен мени шашпай тур, ушинтип жүрсөң бир күнү менин айбалтамдан ажал табасың сен Манас деп катуу айтып болбой калды дейт. Анда Кошой, кой үрбү, кой айланайын деп ас жерден Манастын 40 жигити үрбүнүн башын алып таштайын деп ас калды дейт. Меле отоп коймок дейт заматтын ичинде. Аны үрбүнү тигиле атынан жетелеп алып, анан кийин коштоп алып, топтон алып чыгып кетти дейт. Мынтип айтпа кой деп, баягы Кошой үрбүнү араң тыйды дейт. Манаска ушинтип айткандай, сен кимсиң айнанайын кой деп, бул жагына калыстыгын сактап, ошентип үрбүнү алып качты дейт. Анда Манас баягы Кошой абаң үрбүгө кичине жан тарткан үчүн, үрбүнү тыйып калган үчүн гана араң ачуусун тыйып калды дейт. Ушундай көздөрүнөн жалын чыгып, тимеле катуу албуттан кетип баратып, анан кийин араң токтоду дейт. Андан кийин анан элге мынтип айтып жатат дейт. Мейлеми, 6 күндүк жолго чейин күлүктөрдү айдаңыздар деп айтты дейт. Тигил Түркүстандан өткөндөн кийин андан соң кое бере турган болосуздар. Анан ошондо дагы күлүктөрдүн жолунан бирөө жарым чыгып, буларды кокус какыс жолдон чыгарып ийбесин. Ошонун баарын карагыла деп 6000 жигит, 6000 аскерди кошуп берип, аттын баарын айдатып, өздөрү анан кийин жан батууга киришип калышты дейт. Эми бул Кыргыздын жан батуу оюну бир укмуштай кызык. Баягы карагайдан устун жыйдырып, канча деген устунду бири-бирине улатып, асмандатып, аябай бийик кылып турган жерге жакшылап түркүктөр менен орнотту дейт. Үстүнө 42 бая танап менен дейт, 42 жипке байлатып жамбы коюшту дейт. Эми жамбысынын баасы 100 кулдун наркына барабар болчу дейт. Мына ошол жамбыга анан элди кое берди. Эми мылтыгы бардын баарысы бу жамбыны атып көрүштү дейт. Нар жактан келгени, дүйнөнүн 4 бурчунан келгендин баарысы бу жамбыны атып башташты. Же ал жамбыга огу жетпейт, же ал жамбыга тийгизе албайт. Муну ушинтип турганда элдин баарын огу түгөнүп, ок дарысы түгөнүп, муну тажаганда анан Манаска чабарман жетип барды дейт. Жамбыны эч ким атып түшүрө албай жатат деп. Анда Манас доолбасты даң эткилеп бир койду дейт. Бир койгондо себилдүүсү 84 баягы жигиттеринин барысы тизилип туруп калды дейт. Эми Манастын жан батууга келе жаткан жигиттерин байкаңыздар. 84 жигит 21ден болуп 4кө бөлүнүштү дейт. Бакай чыгып 21 жигит менен,
аны менен кыргылчал эки жакта турат. Баягы жан батканча булар ойын көрсөтүп атышат, ат оюндарын көрсөтүп атат, эр сайышты көрсөтүп атат. Бакайдын 21 жигити тизилип турат, бул жагында кыргылчалдын 21 жигити тизилип турат. Анан кийин найзаларын көтөрүшүп бири-бирин сайышканда Бакай баш болуп бир да жигитке найза тийбейт, кыргылчал баш болуп бүт барысын атынан көмөлөтө найза менен уруп өтүштү дейт да. Бул атайын коюлуп жаткан баягындай ат оюндары туугандар. Андан бери жагында баягы Алмамбет 21 жигит менен кыргылчалдын баягы жигиттерине жетип алып туруп, жерден бөрк алгандай илип алышып туруп анан аттарына кондуруп кетишти дейт. Баягы жигиттерди аттына отургузуп кое беришти дейт. Ал өстөрү болсо Бакайлардын артынан жетип барып, Бакайдын Бакай баш кылып 21 жигитти көмөлөтө сайып кетишти дейт. Алардын баарысы жерде сулайып жатышат дейт да. Алардын артынан Ажыбай чыкты дейт. Баягы ат менен Бакайдын жигиттерине жетип барышып, жерде сулайып жаткан жигиттердин баарысын улак эңгендей эңип алышып туруп аттарына барып мингисти дейт. Муну ошентип артынан Алмамбеттин сая түшүп кубалап баратышат дейт да. Алмамбеттин жигиттерин торойто коюп кетишти дейт да. Муну ушинтип баягы Манастын жигиттери кандай шамдагай экенин, ат үстүндө шок экенин көрсөтүшүп, бири-бирин улам найза менен уруп көмөлөтө коюшуп, артынан жетип барышып, көмөлөнүп сулайып жаткан жигитти кайрадан эңип алышып, атына мингизишип, муну ушинтип оюн көрсөтүп атышты дейт. Бир убакта андан да шумдуктун баары башталды дейт да. Доолбасту дүп эткисе бир койгондо Манас башкарып атат ушул жигиттердин баарысын. 84 жигит экиге бөлүнүп туруп, эки жакка бет маңдай турушту дейт. Бири-бирине жаа тартышты дейт. Эми бири туруп берип, экинчиси атып аткан жери жок. Бири-бирине каршы жаа атып атышат да. Жаа атканда ар биринин бөркүнүн үстүндө атайын кызыл чогу бар экен дейт. Мына ошол кызыл чогуна тийип, бир дагы кызыл чок калбай жерге үзүлүп түштү дейт. Муну ушинтип бири-бирине жаа атышты эле, бирине дагы жаанын огу жаңылып кеткен жок дейт да. Андан кийин баягы аскерлер дагы бир өнөрлөрүн көрсөтүп атат дейт. Кылычтарын сууруп чыгып калышты дейт. Баягы Манас Доолбасту урганда, 84 жигит эки-экиден болуп баягындай кылыч чабышка өтүштү дейт. Эми ушундай өнөрүн көрүңүз дейт. Булар согуш өнөрдү ушунчалык мыкты өздөштүргөн, мыкты билген адамдар экен дейт. Чапканда кылыч мойнуна тийгизбестен кагышып, кылычка кылыч чагышып, кып-кызыл жалын жагышып дейт. Баягы кылыч менен бири-бирин кадимкидей эле чаап атышат, бирок тийгизбей жатышат да. 40 батыры бары мыкты экен, ал заманда 84 өнөр үчүн чыкчы экен, бир жерине так түшсө өкмөттөн жыкчы экен дейт. Эми баягы кылыч чабышып жатып, кокус бир жерин кылычка чийдирип алса, ал адамды өкмөттөн жыкчы экен дегени баягындай топтон кубалап, такыр бийлигинен кулатып койчу экен да. Эми бул 40 батырдын баарысы ар жерде бек, султан, хандар да мына ушундай баягындай жаза алчу экен да. Өрттөнүп кеткен бугулду өлтүрсөм экен деп жүргөн өчмөндүүсү дагы бар. Өлтүрөйүн деп чапса, өнөрү менен кылычын тийгизбей жүргөн чагы бар. Эми өрттөнүп кеткен бугулду өлтүрүп салайын ушул жерден десе, баягы өчүн алып алайын деп жүргөн өчөгүшкөндөрү бар болчу дейт да. Өнөрү менен кылычын тийгизбей жүргөн чагы бар дейт. Мына ошентсе дагы дейт. Кесиреттүү букулду кетирсем экен дүйнөдөн 84-түн ичинде кезенгени дагы бар. Адистик менен кылычты чаптырбаган чагы бар. Эми ушундай кекенип жүргөндөрү дагы бар болчу дейт. Баягы кылыч менен кадимкидей башын кесе чабайын десе, адистик менен баягы кылычка тийгизбей жүргөн дагы бар дейт. Эл карашып толгондо, эч болбосо урушу, эт бышымдай болгондо, жана доол салганы, айбалта колгон алганы, акырышып бири-бирин аркы-терки салганы, шилтеген жакка калканы, азыр болуп калганы. Эми ошондон кийин баягы кылыч чабышып болгондон кийин дагы Доолбасту даң эткире бир койгондо, айбалтаны алып чыгышты дейт. Айбалта менен бири-бирин урганда, айбалта кеткен жагына калканы даяр болуп турду дейт. Муну ушинтип укмуштай сонун өнөрдү көрсөтүп, элдин баарын таң калтырып атышты дейт да. Калканга балтага кылып, караган эстен жаңылып, кара кыргыз от чыгып, кара жерге жабылып, карап турду зарылып, кандай ушу жандар деп эстен танып сабылып, түрдү оюн салганы, түмөн журт айран калганы, дүмөктүү Манас баатырдын түбүнөн күткөн зардалы, тур түшкөн душман ким болсо, түгөнүп чыккан далдалы. Мына ушундай Манас атабыздын чоролорунун согуштук өнөрү укмуштуудай сонун болчу дейт. Эми бул ашта Манастын чоролору элге дагы бир өнөр көрсөтүштү. Ушунчалык баягындай элдин оозун ачырып, ушунчалык таң калтырып жатышат да. Кыргылчал ортого чаап чыгып, башында кийип турган бөркүн тебетейин асманга ыргытты дейт. Андан кийин кыргылчалдан кийин Бакай жетип барып өзүнүн
баягы көк чулук не мылтыгы менен баягы тебетейди атып калды дейт. Ошентип бакай бош болуп, эми мылтыктарын да айта кетейин. Кыргылчалдын мылтыгы Жазайыл, Алмамбеттин мылтыгы Алмабаш, Манастын мылтыгы Аккелте. Муну ушинтип бакайдан кийин 40 жигиттин баарысы бирден чыгып баягы бөрктү асмандан түшүрбөй атып турушту дейт. Кийин анан асмандан баягы бөрк жерге түшкөндө караса тамтыгы жок бир жеринде дагы. Муну ушундай оюнду көрсөтүп турушту дейт. Көпкө чейин баягы бөрктү асманга көкөлөтүп атып турушту дейт, жерге түшүрбөй. Андан кийин анан жамбыга кезек келди дейт. Жамбыга кезек келгенде бакай чыгып, жамбынын баягы көк чыбык мылтыгы менен бир танабын үзатты дейт. Анын артынан кыргыл чыгып Жазайыл менен дагы бир танабын үзатты дейт. Тетигил жамбы болсо 42 танап жипке байланып илинген экен да. Андан кийин Алмамбет чыгып Алмабаш менен үзатты дейт. Андан кийин артынан улам 40тын баарысы чыгып кезек менен баягы жамбынын байланган танаптарын атып үзүп атышты. Анан Манас акыркы жамбынын танабын үзатып, жамбы жерге түшүп келгиче жетип барып, эңип алып туруп, анан кийин кошой абаңа алып келип тартуулап калды дейт да. Мына аба жамбыны алыңыз, бизге батаңызды бериңиз деп. Эми ушул оюндун баарын жамбы атышты кимдер карап олтурушту? Ошол жөнүндө бир аз окуп берейин. Ошол ашта жаткандар, ойноп жамбың аткандар, кыйындардан кыйла бар, Кытайлардан Коңурбай, Кырмышшанын Мурадил, Кызыл чоктуу Нескара, Кара жалдуу Борончу, Каңгайдан бар Ороңгу, Каткалаңдын Сайкалы, кайсы бирин Айталы, Солоңдон бар Алооке, Доңуз кыял Эржолой, Токшукердин Боскертик, Соловондун Соорондук, Туңшагытай Ороңгу, Ойлоңгуз пенде аларды дейт да. Мына мындай адамдар бар болчу дейт. Кимдер бар да кимдер жок, наадан караңдап билген жок, пил мингенден бир канча, керик түйгө пилден жок, ат көтөрбөй калган бар, ат ордунадан кайтып, керик минип алган бар дейт. Бир айбанат көтөрбөй, пилден минген балбан бар дейт. Миңди бирде иштеген, билим артык Зардал бар, Күнбатыштын журту бар, Калдайган калың Нурку бар, Маамыт Султан каны бар, Көтөктөө дагы бар, көргөн уккан баары бар, кирген жаадай кемел бар, келген ашка көбел бар дейт да. Ушунчалык көп эл келди эле дейт. Ошол элдин астында кыргыздын наркын көрсөтүп, Манас кошой абаңа жанагы жамбыны тартуулап атканын сиздер биз азыр аңдап билишибиз керек да, туугандар. Муну ушинтип жамбы атыш болду. Элдин баары суктанып, Манастай, ушул Манастын чоросундай чоролорун болсо, Манастын чоролорундай ушундай өнөр билсек деп, ушинтип суктанышты дейт. Эми кийинки көрсөтүүдө кошой менен жолойдун күрөшүн айтып берем туугандар. Эмесе барыңыздар менен бүгүнчө коштошом. Саламатта туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.